Урматтуу достор, азыр биздин жаныбызда белгилүү мушкерибиз Турсунбек Асылгазиев агабыз турат. Турсунбек ага эртең буюрса грэпплинг боюнча беттешке чыгат экенсиз. Андан кийин 20-сында Батор FC'нин гран-при мелдешинде өзүңүздүн күчүңүздү сынайсыз. Даярдыктарыңыз кандай, абалыңыз, формаңыз кандай дегендей? Ассаламу алейкумдер баарыңарга. Ооба, эртең 17 декабрда да күрөшкөн табыз. Андан 2 күндөн эле 20 декабрга гран-приге урушабыз. Эми даярдыктар Кудайга шүгүр. Буга чейин эле даярданып жүргөнбүз. Анан 1 ай калганда уктук ушу Батор боюнча, турнир боюнча. Анан ошол себептен дагы макул болдук да, форма барбы болгон үчүн ошого урушуп коелу деп өз күчүбүздү сынап көрөлү дедик. Даярдыгыбыз жакшы, Кудайга шүгүр. Күнүнө 2 маал даярдандык. Жакшы эле. Анан эртеңки грэпплингдеги атаандашыңыз жөнүндө айтып өтсөңүз биринчи. Эми атаандашымды тааныйм, Ош шаарынан келген. Республика өттүгү былтыр ветерандар арасында ошондо 77 кг салмакты уткан жигит, жакшы жигит. Анан Батор FC гран-призи жөнүндө да суроо өтөйүн. Ал жакта атаандаштарыңыз дээрлик билинип калыптыр, кимдер болоорун. Эми азыр баягы чүчү кулак ташталды элек экен. Кандай ойлойсуз? Атаандаштардын деңгээли кандай экен? Деңгээли жакшы, себеби Кыргызстандын мен деген күчтүү жаш, орусча айтканда голодный мушкерлер түшүп атат. Мен тааныгандан күчтүү атаандаштардан Белек Абжапаров бар, Дархан Эргечевтер, Бекзат Малаканов деген да көп күчтүү жигиттер түшүп атат. Эми буйруганын көрөбүз, эми спорт эмеспи. Кимге маңдайына жазылса, ким көбүрөөк эмгектенсе ошол утса керек деп ойлойм. Жакшы, анан ошол гран-при мелдешинен кийин дагы ММА'де беттештерди өткөрөсүзбү же ошол боюнча токтотосузбу? Эми аны турнирден кийин билинбесе, пока азыр айта албайм да. Жакшы, эми баягы турнирде өзүңүздү сынап көрүп, андан дальше ойлонот экенсиз анда. Ооба, ал эми турнир көрсөтөт. Жакшы, анан кечээ күнү эле интернетке чыкты. Токтомуш деген биздин досубуздун YouTube каналынан сиздин Хабиб Нурмагомедов менен баягы беттешкениңиз. Ошол беттеш азыр аябай кызуу талкууланып жатат. Качан болду эле, кантип чыгып калдыңыздар эле? Анда эми Хабиб жылдыз деле эмес болчу да. Ал бойду негизи унутулуп деле калган бой. Аны бир Спутник ТВ'де иштеген Бозулан деген журналист байке таап чыкты. Ана мен деле жакын эле көрдүм. Ал бой 2010-жылы болгон, мындан 10 жыл мурун Москва шаарында, Подмосковье шаарында, Зеленоград деген шаарда Москва шаарынын чемпионаты панкратион боюнча. Ал кезде Хабиб эми урушуп эле жүргөн мушкер болчу. Рекорду билбейм канча, бирок урушуп жүргөн эле мушкер, бирок мынчалык таанымал эмес болчу. Ошо UFC'ге жазылаардын алдында урушканбыз экөөбүз. Ошо ал кезде мен ошо Россия шаарына эл катары мигрант болуп иштеп баргам. Ошондо эле чыгып калгам да, даярданып иштеп жүрүп эле мушташып калганбыз Хабиб экөөбүз. Жакшы, андан кийин бирок баягы Хабиб дүйнөлүк жылдыз болуп, азыр эми анча-мынчалар аны легенда деп дагы айтып баштады. Ошону баарын тең эстеп, бир кездерде мен менен чыкты эле ушул деп сыймыктануу болобу сизде? Эми билбейм кимге кандай, мага мындай сыймыктанган деле эч нерсе жок. Эми утулган менен ким сыймыктансын? Утсам анда сыймыктансам болмок. Анан андай деле ой жок, сезимдер жок. Анда рахмат Турсунбек байке, ийгилик мелдештериңизге. Ошо. Все, достор, каналга жазылыңыздар, жолугушабыз.